Саламатсыздарбы? Ишкана мекемелерде баяндама кат жазуу зарылдыгы кандай жагдайлардан улам келип чыгат? Тапшырылган иштин аткарылгандыгын же аткарылбай калуу себебин маалымдоо үчүн мекеме жетекчисине кызматкердин расмий түрдө билдирип жазган иш кагазы баяндама кат болуп саналат. Баяндама катта окуяларды атоо менен бирге аларды пайда кылган себептер көрсөтүлөт, жыйынтык чыгарылып, сунуштар да берилсе болот. Баяндама каттын багытын жогору карай же вертикалдуу деп карасак болот. Анткени андагы кайрылуулар жетекчиге гана жазылат. Баяндама кат мазмунуна жана максатына карай маалыматтык жана отчеттук болуп экиге бөлүнөт. Иш кагазы 2 бөлүктөн турат. Баяндама кат аркылуу иштин жүрүшү тууралуу жетекчиге маалымат берилет. Баяндама катта кандай канцеляризмдер колдонула тургандыгын карап көрөлү жана аларды туура бириктирели. Жогорудагы сөз тизмектеринен баяндама каттын текстин түзө аласызбы? Баяндама каттын бир калыпка салынган үлгүсү болбойт. Ошондуктан ар бир мекеме типтүү нускамада берилген уюштуруу тескөө документтерин даярдоонун жалпы тартибине ылайык маалым даректерди пайдалануу менен өзүнүн шаблонун колдоно алат. Тестке көңүл буруңуздар. Баяндама катты жазууда даректүү кеңештерди бере алдык деп ойлойбуз. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Саламатта болуңуздар.